Көп нерсе кылгым келет, бирок апам жок да азырчы. Ошо киши жок. Мен сый урмат көргөзөйүн дейм. Мен өзүм тайкелерим колунда өскөм. Апам тарапта. Атабыз болсо бир жашыбыздан каза болуп, дене салгандан кийин энебиз багып чоңойтты да биздичи. Анан кийин дайыма эле ошол киши айтып атпаймынбы? Эркектин ордуна эркектин баягы сөзүн айтып турчу. Эненин ордуна эненикинчи. Балам чыда депчи да. Балам чыда. Ушудан эч бир эсимден кетпейт. 5-класс кезимде жаңы жыл күнү болуп атканда айылда ошол апам экөөбүз эле да. Анан үйдү карасам эч нерсе жок да. Дасторкондо ишенесизби бир 2 кусок нан турат. Анан мен деле түшүнүп атам, мен уже кабыл алдым да ошол күнүчү. Значит, биздин үйдө бир даамдуу тамак болбойт экен, таттуу болбойт экен, эрте уктай берейинчи деп. Апам айылдагы кадыр барктуу инсандардын бири эле. Баягы илгеркилер баягы эмдеп, думдап дегендер бар да. Бирөөнүн ичи оорусо, бирөөнүн тиш оорусо деле апам чакырып кете берчү эле да. Анан бирде чакырып кетип калды эле. Мен уктап калайынчы деп уктап калдым анан. Анан карасам эле мени ойготуп атат. Ойгонуп, эшикте карасам уже кошуна колоңдор салюттарын аттырып аткан экен. Анан дасторконду мындай карасам, дасторконун үстүндө 1 алма, 1 апельсин турат, 2 конфет. Анан жүр балам эшикке чыгабыз дейт. Анан кимден алып келген билбейм, ал нерселерин баарын кантип алып келген билбейм. Ошол кезде 2-3 взрывчаткалар бар го. 2-3 взрывчатка колуна салып, жана свеча бар эмес. Жүр балам деп экини көтөрүп. Всегда бул менин эмоциям да. Өтө катуу бул. Көп нерсе кылгым келет азыр. Көп нерсе кылгым келет, бирок апам жок да азырчы. Ошо киши жок. Мен сый урмат көргөзөйүн дейм. Бейишке жөө көтөрүп барганга даяр элем азыр. Ой, Меккегечи. Дүйнөнү кырдатканга мүмкүнчүлүгүм бар, бирок энем жок да мендечи. Эч бир. Азыр эми өзүм энеме күйүнүк айтам да. Төрөдүңүз, мен ошон үчүн ыраазымын. Анткени менде эми атам да эрте кайтыш болуп калса, мени баккан киши да кайтыш болуп калды. Эми сиз эле калдыңыз эми. Жаш баладай эркелегим келет. Башка балдарыңа мындай, апа дейм, башка турмушка чыгып, башка балдар бар. Бир туугандарым, аларды жакшы көрөм, урматтайм, сыйлайм. Алар да мени жакшы көрүшөт. Айтам да всегда, апа дейм, эч нерсеге көз жашыңыз төгүлбөш керек.